عن علقمة بن الحارث رضي الله عنه يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا سابع سبعة من قومي. Мен келдим пайгамбар алейхиссалату вассаламга коомум менен биргеликте 7 адамдын бири болуп. Фасалламна аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам айттык. Фарадда алейна факалламнаху фаъжабаху каламуна. Пайгамбар алейхиссаламга салам айтсак, бизге жооп берди. Жана бир аз сүйлөшкөндө биздин сөзүбүз жагып калды. Ушул риваяттын, ушул хадистин дагы бир риваятында фаъжабаху ма ра мин самтина. Биздин абалыбызды көрүп туруп, анан бизди не кылды? Бизди жактырып калып анан айтты. Ма антум. Силер кандай адамдарсыңар деди. Кулна муъминун, биз муъминбиз дедик. Ошондо айтты, ар бир сөздүн акыйкаты, чындыгы болот. Ал эми силердин ыйманыңардын акыйкаты, чындыгы эмне деди. Биз айттык, 15 хислатыбыз, өзгөчөлүгүбүз бар. 5 нерсеге сиз буйругансыз. Ал эми дагы 5 нерсени сиздин элчиңиз буйруган. Жана дагы 5 нерсеге биз исламга чейин эле ошол ахлакты карманып жүргөнбүз. Биз ошол ахлактар менен дагы деле жашап жатабыз. Эгер сиз аны тыйсаңыз, токтотобуз деди. 15 сыфатыбыз бар биздин ыймандуу коом экендигибизге. Ыймандуу коом экенибизге 15 сыфатыбыз бар. Анын биринчиси 5 нерсени сиз буйруган нерсени кылганбыз. Андан кийин сиздин жөнөткөн элчиңиз буйруган 5 нерсени аткарып жүрөбүз. Жана ата бабалардан ислам динине чейин эле бизге калып келген кулк мүнөз сыфаттарыбыз бар. Бүгүн да ошол кулк мүнөз сыфаттарды аткарып турабыз. Эгер сиз аны токтотсоңуз, биз токтонобуз, Аллахтын элчиси деди. 5 нерсе айтты. Ал эми 5 нерсе эмне мен силерге айткан деди эле. Сиз айткан 5 нерсе: биринчиси Аллага ыйман келтирүү, экинчиси периштелерге, үчүнчүсү китептерге, төртүнчүсү пайгамбарларга, бешинчиси тагдырдын жакшы жана жаман, оор жана ачуусуна ыйман келтирүү деп айтты. Ушул 5 нерсени айткан элеңиз, ушул 5 нерсеге ыйман келтиребиз. Ал эми эмне менин элчим айткан силерге дегенде, сиздин элчиңиз ла илаха иллаллах, Аллахтан башка кудай жок, анын эч кандай шериги жок, жана сиз анын кулу жана элчисисиз деп күбө берүү, экөөсү бир. Аллахтан башка кудай жок, анын шериги жок, пайгамбар сиз анын кулу жана элчисиз деп күбөлүк берүү, тил менен ошону айтуу деди. Экинчиси фарз болгон намаздарды тургузуу жана милдет кылынган зекетти берүү. Төртүнчүсү Рамазан айында орозо кармоо жана мүмкүнчүлүк жетип, жолго күчү жетсе ажылыкка баруу. Ушул 5 нерсеге өкүм берген, аткарып жатабыз деди. Пайгамбар сам айтты: "Мал хисалуллати тахаллактум биха фил жахилия." Ал эми эмне сыфаттар болчу, силер жахилияттан бери карманып келе жаткан ахлактар эмнелер болчу деди. Ушуга чейинки 5 нерсеге көңүл буруп коелу. Эми пайгамбар сам ошолдо 5 нерсеге ыйман келтирди деп түшүндүргөн экен, алар ыйман келтириптир. Жана 5 нерсени амал кылып аткаргыла дептир, аткарды. Жана дагы 5 сыфатыга сөз келди. Ушул жерден көңүл бура турган нерсе да, бир адам бир сөз айтса, ошонун аламаты, ошонун белгиси, далили ал адамда болушу керек да. Бир адам мен пайгамбар сам жакшы көрөм десе, пайгамбар сам менин жашоодогу кумирим десе, демек кичине ошонун далили болуш керек да. Балким анын жашоосунда, балким анын кулк мүнөзүндө бир жок дегенде жашоосунун кайсы бир бөлүгүндөн багыш керек, ал пайгамбар самга окшоп эрчиш керек. Ошондо жахилияттан бери, динсиздик доордон бери келе жаткан сыфатыңар эмне дегенде, кулна биз айттык: аш-шукру индар раха. Жеңилчилик мезгилде шүкүр кылуу деди. Жашоодо жеңилчилик, ден соолукта болгон, бардык нерсең бар болгон, кыйынчылык, мусибат жок күндөрүндө, жакшылык күндөрдө Аллага шүкүр кылуу деди. Биз жахилияттан бери ушундайбыз деди.
Yani dinsizlik doğrudan beri biz ушундай Allah'a şükür kılabız. Şükür degen emne? Şükür degen Allah bergen jakşılıktарды Allah berdi dep жүрөгүдөн ишенүү биринчиси. Экинчиси, ошону Allah berdi dep Allah'a tili менен şükür айтуу. Сулайман алейхиссалам айтты го, бул нерсени Allah мага берди, мени сынаш үчүн деп. Карунга берди эле байлыкты не деди? Өзүм мээнетим менен тапканмын деди. Сулайман алейхиссалам шүкүр кылды. Биринчи деңгээлде не кылып? Тили менен не кылды? Allah берген деп айтты. Карун жер жутуп кетти, ыймансыз кетти. Allah байлык берсе не деди? Өзүм тапканмын деди. Ошол үчүн Allah берген жакшылыкты Allah берди деп жүрөктөн тил менен айтуу керек. Анан ошол Allah берген жакшылыктын үстүнө Алланын өкүмү бар. Allah байлык берсе өкүмү бар. Зекет бер дейт, садака кыл дейт, башка кедейлерге жардам бер дейт. Allah Taala акыл берсе, туура иштетүүгө, күч берсе, туура иштетүүгө, Allah ар бир берген нерсесине өкүм берген, ошону аткарыш керек. Allah бийлик берди, ошонун дагы өкүмү бар, адилеттүү бол деген. Allah берген жакшылыкты Allah буйругандай иштетүү керек. Ошол шүкүр болот. Биз ушундай кылабыз деди. Вассабру индал бала. Кыйынчылык, оорчулук убакта сабыр кылабыз деди. Жеңилчилик убакта мусулман шүкүр кылуу керек, көп кетпеш керек, ашынып кетпеш керек, өзүнү кармана албай калбаш керек. Ал эми мусибат келген убакытта сабыр кылыш керек, чөгүп кетпеш керек. Өзүнү жок кылып жүгөрбөш керек. Иштен түшүп калса эле ооруканага жатып калбаш керек. Бомуш болуп кетпеш керек. Жашоодо ар кандай нерсе болот. Жумуштан ажырасың, байлыктан ажырайсың, жубайыңдан ажырайсың, балаңдан ажырайсың, жакыныңдан ажырайсың. Алла жазып койгон тагдыр. Бирок ошол убакта не кылабыз? Сабыр кылабыз. Сабыр деген эмне? Ошол нерсеге наалыбаш керек. Ошонун жакын арада ачылып кетүүсүн күтүп, Аллах Тааладан дуа кылып сураш керек. Алла, менин ушул кыйынчылыгымдын артына мага жакшылык бер депчи. Алла кыйынчылыктан кийин сөзсүз жакшылык берет. Умму Салама радиаллаху анханын жубайы кайтыш болгондо Абу Салама аябай катуу кайгырды. Себеби экөөсү ушунчалык уадалашып алган, бири-бирин жакшы көргөн адам эле. Ким кайтыш болуп кетсе, экинчиси турмуш курбайт деген эле. Абу Салама да уада берген эле, Умму Салама да уада берген эле. Сизден жакшы адам жок ааламда деп айтат эле, ойлойт эле. Жубайы кайтыш болду, шейит болуп жаннатка кетти. Мусибат учурунда пайгамбар алейхиссалам келип айтты. Ушул дуаны окудуң, Алла ушул мусибатымдан, кыйынчылыктан мага сооп бергин, мындан да жакшысын мага бер деп дуа оку деди. Умму Салама радиаллаху анха өзү айтат, мен ушул дуаны окудум, бирок оюмда эми Абу Саламадан жакшы адам жок болсо керек деп ойлогонмун. Бирок мен ойлобопмун, пайгамбарсам мага жуучуга келет деп дейт. Пайгамбарсамды элестете албай калыпмын дейт. Ким пайгамбарсам жуучуга жөнөттү? Натыйжада не болду? Уммахатул муъминин, момундардын энелерин катарынан болду, пайгамбарсам жубайынан болду. Канчалык чоң мусибат келди, эң жакын, эң жакшы көргөн адамынан ажырады. Бирок андан да жакшысын Аллах берди. Демек, мусибатка, кыйынчылыкка сабыр кылуу дегени, ошол мусибаттын артынан жакшылыкты күтүп, Алланын берген өкүмүн аткарыш керек. Жакыныңдан айрылдың, жакаңды жулуп, кыйкырып, тополоң кылгандан не пайда? Аргасызбыз. Алла алып кетти бир жакыныбызды. Эмне кылабыз? Алладан сооп үмүт кылабыз. Алла, ушул кыйынчылык менин башыма душар болуп калды, мага келип калды. Алла, мага сооп берчи. Мындан артынан жакшылык кайтарып берчи. Тартиби бар, эрежеси бар. Кайгырасыз, мисалы тууганыңыз кайтыш болду, Алла сактасын, өмүр узун кылсын, эми баары кайтыш болот. Бирок кайтыш болуп калса эмне кылыш керек? Жүрөктөн сыздаңыз, көзүңүздөн жаш чыгарыңыз, оозуңуздан жакшы адам эле деп айтыңыз. Жакшы дуа кылыңыз, ал адам үчүн жакшы соопторду арнаңыз. Бирок эми сиз жакаңызды жыткаңыздан не пайда, өкүргөнүңүздөн не пайда, кыйкырганыңыздан не пайда? Демек, кыйынчылык келген убакытта Аллах көргөзгөн жолго түшсө, ошол кыйынчылыктан чыга алабыз. Болбосо чыга албайсың. Бир адам аял күйөөсү кайтыш болгондо кабырынын башына барып алачык тигип отуруп алат. 1 жыл өткөндөн кийин кайтып жөнөйт да, сабыр кылалы эми депчи. Дегенде асмандан бир үн чыгат. Бул сабыр эмес, бул аргасыздык депчи.
Sabır деген кыйынчылык келгенде Алланын өкүмүн аткарып макул эми Алла каалагандай болуптур деп өзүнө ошондой кылат, тартипке салат. Bir жыл өткөндөн кийин колунан эч нерсе келбеди, ал жерде топурактын астында калды, чатыр тигип жатып алдың. Кетесиң жашооңо. Бул сабыр эмес, бул аргасыздык, башка эмне кыла аласың? Деген сөз. Ошол үчүн кыйынчылык учурунда сабыр кылабыз деди. Васидку фи маватинил лиқа, душмандар менен жолугушкан учурда чынчыл болобуз деди. Ал дегени элин сакташ үчүн, жерин сакташ үчүн, динин сакташ үчүн мусулман душмандар менен беттешкен учурда чындап туруп беребиз. Баягы үйдө баатыр, жолдо жоктон эмес экен да. Кээ бир адамдар үйдө аябай баатыр, жолдо жок. Душманды көргөндө качып кетет. Ал жакка карап басканыңыз кылат. Ал военкоматтан жаздырып алат, мен майыпмын депчи. Менин документим бар, мен жарабаймын дейт. Сүйлөгөнүн карасаң, о, баатыр. Өзүнү чындап ишке келгенде жүрөгүдө эч нерсе жок. Ошол үчүн эмне кылыш керек? Сөздө баатыр, анан иште жок болбош керек да. Чындап ошол жерге болгон сөзүңдөгүдөй туруп бере алышың керек, элиңди, жериңди коргонго, диниңди коргонго. Кооз сөздөр бар, бирок артындагысы башкача да. Умар бин Абдул-Азиз рахматулла алейхи падышалык мезгилинде бир аял келип, шаарды кыдырып келип туруп падышага келип айткан экен: "Эмнеге сиздин шаарыңыздагы адамдардын үйлөрү аябай чоң, бай, ал эми сиз кичинекей кепеде жашайсыз" депчи. Десе Умар бин Абдул-Азиз айткан экен: "Мен ушундай жашоодо, кепеде жашаган жашоодо тандагандыктан менин элим бай жашап атат, жакшы жашап атат. Эгер мен байлыкты тандаганымда, менин элим кедей болуп, кепеге жашаш керек болчу." Исламга чейинки доордо ошондой эле. Падышалар бүт байлыкты жыйнап алып алат эле дагы. Фираун, Намрут бүт бар ошондой кылат эле. Айтканын кылгандарга бир аздан берип коет эле. Андан кийинкисинде деди: "Варридо бимурил када", тагдырдын ачуу учурларына разы болобуз деди. Тагдырдын ачуу мезгилдеринде биз ошого разы болобуз. Ооба, Аллах Таала өзү кудуреттүү зат, өзүнүн каалоосун кылган зат. Тагдырыбызда жазып коюптур бир ачуу нерсени. Эми ошого разы болуш керек. Жана айтты, сабыр кылабыз. Сабыр кылгандан кийин андан дагы кийин кылыш керек экен, разы болуш керек экен. Эми Алланын каалоосу, Алланын тагдырына моюн сунабыз депчи. Бир падыша адамдарды айтат экен да, сарайдагылардын баарынчы бир кулун жакшы көрөт экен. Анан сарайдагылардын баары кызганганда айтат экен: "Эртең мененки тамактанууду мен берем" десе, бардыгы үйдөн тамак жебей келиптир да. Падышанын тамагын жейбиз, таттуу тамактарды жейбиз деп. Падыша аччуу мөмөнү берип коет да. Бардыгы бирден тиштеп таштайт, түкүрөт. Анан падыша сурайт: "Неге жебей атасыңар?" "Ачуу экен го" дейт. Эми падыша бир тамак берет деп келсек, аччуу бергениңизди караңыз, үйдөн эчтесе жебей келиппиз дейт. Десе, баягы кулду караса, аягы жеп атыптыр, аябай жалапчы. Аябай ушундай шилекей чыгып жалап жеп атыптыр. Анан эмне, сеники таттуу бекен, сага падыша ушул жерде тартып койду десе, аябай ачуу экен. Жей албай, жалап зорго эмне кылып атам дейт. Эмнеге жеп отурасың анан десе, эми падыша күнүгө жакшы тамак берет го бизге дейт. Эми бир күн ачуу берсе, ошондо жакшыдай, таттуудай кылып койбойлубу дейт. Жашоодо Алла көп жакшылыкты берди бизге. Эми бир сынап бизди үчүн кичине бир ачуу нерсе берсе, анан ошол жерде наалыбашыбыз керек да. Менин пешенеме ушундай жазылган, ушундай экен. Жок, эми Алла канчалаган жакшы күндөрдү берди. Эми бир күн бизди сынап, кичине сыноо берип койсо, аны дагы жакшы күндөй кылып өткөрүп коюш керек да. Анан падыша айткан экен: "Мына ушул үчүн мен муну жакшы көрөм. Буга жакшы мамиле кылсаң да, жаман мамиле кылсаң да, бул бардыгын бирдей кабыл алат" депчи. Андан кийингисин айткан экен: "Ватарки шаматати бил мусибати иза халлат бил ада", душмандарга келген кыйынчылыктын үстүнөн күлбөйбүз деген экен. Не деген сыпылаттар? Элестетиңиз, сиздин аябай жаман душманыңыз болсо, жек көрүп жүргөнүңүз болсо, ошол душмандын үстүнө кыйынчылык келсе, үстүнөн күлүп, "Мына ушундай болуш керек эле, өзү көрүш керек эле, четтен чыгып кетти эле" дебейт экенсиз да. Кыйналып калды байкуш деп. Бооруңуз ооруш керек экен, анын үстүнөн күлбөйчү, аны табалабаш керек экен. Жогору сыфат, эң улуу сыфат. Мына ушундай дегенде Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты: "Фуқаха удаба каду айякуну анбия мин хисали ма ашрафаха". Фақихтер, фуқахалар, илимдүүлөр, удаба өтө адептүүлөр
Kadu ayyakunu anbiya, пайгамбар болоюн эле деп калыптыр. Улуу сыфаттардын себебинен dedi. Улуу ибадаттын себебинен деген улуу сыфаттардын себебинен 15 нерсени айтты. Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, бир адам мен мусулманмын, жүрөгүм таза, мешитке барбайт. Ооба, сиз мусулмансыз, бирок чыныгы мусулман эмес экенсиз. Ооба, мусулмансыз, келме айткансыз, имандуусуз, анда кем жок, бирок чыныгы мусулмандай болуш керек да. Колуңузга кагаздан бычактын сүрөтүн тартып кармасаңыз, бычак десеңиз, бычак болбойт. Же болбосо бир өтпөгөн бычакты мусурдан таап алып бычак десеңиз, ооба бычак, бирок ал өтпөйт, кеспейт, чыныгы бычак эмес. Ошондуктан чыныгы мусулман болуш үчүн кылды? Ыйманды айтты. Биз ыйман келтиребиз деди. Исламдын 5 рүкүнүн айтты. 5 түркүгүн айтты. Андан кийин өзгөчө 5 сыфатын айтты. Демек, эреже бар экен да. Биринчи ыйман, экинчи амал, үчүнчү анан ахлак. Анан эмне кылды? Ошону айтканда пайгамбар айтты: "О, факих дер экен." Факих деп, илимдүү деп кимди айтат? Ыйманы бар, анан амалы бар, анан сыфаты да болушу керек да. Сыфаты жок эле, мен ушундаймын, намаз окуп койдум деп жүрө берсе, андай болбой калат экен. Анан пайгамбар жылмайды, дагы айтты: "Мен силерге дагы 5 нерсени үйрөтөйүнбү?" дейт. Дагы Аллах Таала силерге жакшылыктарды чогултуп берсин. Бул 5 нерсени алдыдагы 15 сыфаты бар адамга бул 5-өсүн айтылат. Эгер алдыдагы 15-и толук болбосо, бул 5-өсүн айтсаңыз, кийинки 5-өсүн айтсаңыз түшүнбөй калат. Себеп этабы, эрежеси менен кетиш керек. Пайгамбар айтты: "Ла тажмау ма ла таакулун", жебеген нерсеңерди чогултпагыла деп. Муну намаз окуган адамга айтсаң түшүнбөй калат. Бул үчүн намаз окуш керек, закет берип, ал жагы сыфаттары жакшы болгондон кийин анан айтыш керек экен адам: жебеген нерсеңди чогултпа. Сен жей албай турган, өмүрүң жетпей турган нерсени неге чогултасың? Вала табну ма ла таскунун, жашабай турган нерсеңерди курбагыла. 3 кабат үй куруп алдың, өзүң 2 метр жерде жатасың, 1-чи кабатта. Же баягы не деп коет? Баягы сыртта бир кичинекей үй болуп коет, не деп коет? Временка. Сырттагы временкада жашоо өткөрөт, а бирок 3-чү этажды чаң басып атат жин менен шайтандарга. Ошол үчүн жебеген нерсеңди чогултуп убара болбо. Ал эми жашабаган нерсеңди курбагын деди. Вала танафасу фима гадан анху тазулун, эртең кете турган дүйнөгө жарышпагыла. Баланчыда үй бар экен, менде да үйүм бар. Баланчы ушундай машина алып тур, мен да ушундай машина алам. Баланчыда ушундай бар экен, мен да ушундай барам. Баланчы түкүндөй кылып. Дүйнө менен жарышпагыла. Сен бары бир канча чогултсаң да, канча жарышсаң да таштап бир күн кетесиң. Бүгүнкү кызыктуу болгон машина 70 жашка келгенде кызыкпай каласың. Мен ата айдап кой десең, айтам, балам көзүм көрбөйт, өзүң айда дейсиң, кызыксыз. 10 кабат этаж үй салып берсе да кызыксыз. Жумшак эт менен жумшак тамак болсо болду, башка кереги жок. Канча чогулсаң да бары бир күн сен ага кызыкпайсың, бир күн кетесиң, ошол үчүн аны чогултпаган дейт. Ага кызыкпаган дейт. Ваттакуллаха аллази илайхи тухшарун. Эртең кайтып бара турган Алладан коркуп жашоо өткөргүлө. Варгабу фима илайхи тасируна ва фихи тахлудун. Кызык кыла эртең бара турган жериңе, түбөлүктүү боло турган жериңе кызык. Ошол жагына топтогун. Дүйнөгө топтоп койбой эле, тескерисинче акыретке топтош керек. Себеби жакында бул жактан кетебиз. Аз калды, биздин дагы сапарыбыз карып ошол жака барабыз. Демек, биздин бүткүл Алла берген нерсени жаннатка көчүрүп алышыбыз керек. Алла сизге эмне нерсе берди? Жаштык берди, күч кубат берди, акыл берди, үй бүлө берди. Шунун бардыгын жаннатка көчүрүп алыш керек. Кантип? Бардыгын Аллах буйругандай, көрсөткөндөй колдонуп. Балаңызды ошондой тарбиялайсыз, майлыгыңызды ошондой иштетесиз, өмүрүңүздү ошондой өткөрөсүз. Анан бардыгы сиз менен бирlikte жаннатка барат. Аллах баарыбызды мына ушул улуу сахабаларга окшош сыфаттар менен сыфаттаган болсун.